Бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө арналган Окурман Уш 2025 китеп фестивали өткөрүлдү. Китеп фестивалында китепкананын фондундагы уникалдуу адабияттардын көргөзмөсү, акция, флешмобдор, конкурстар, шаарыбыздагы китеп дүкөндөрүнүн атайын жарманкеси, авторлор менен жолугушуулар, мастер-класстар өткөрүлүп, шаар тургундары кыргыз адабиятынын жаңылыктары, жаңы котормолор жана ошондой эле дүйнөлүк бестселлер менен кенен таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү быйылкы жылы республика боюнча китеп фестивали деп жарыяланып, улуттук китепкана баш болуп, айылдык китепканаларга чейин ушул китеп фестивалин өткөрүштү. Биз болсо ушул өзүбүздүн окурмандарыбыздын табиттерин, суроо талаптарын, жаш өзгөчөлүктөрүн эске алып, атайын китепканасына чоң аянтта белгилегенди туура көрдүк. Жыл сайын эле болуп келчү баягы китеп жарманкеси болду. Мында шаардагы бүт китеп дүкөндөрүн чакырдык, алар өздөрүнүн продукцияларын алып келишти. Анан кийин эң кичинекей окурмандардан баштап ардагерлерге чейин эске алдык. Эң кичинекей окурмандарга атайын мастер-класстар, жомок окуу, анан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды ден соолугун калыбына келтирүү борбору менен да иштешебиз. Алар да келип, алар өздөрүнүн өнөрүн көрсөттү. Анан бизден ар түрдүү оюндар уюштурулуп, биздин белек бешкектерибизди алып кетишти. Анан дагы көптөгөн коноктор келди. Окурман Уш 2025 мен катыштым. Автограф, фото аянтча коноктор фестивалга каалоо тилек жазышып, кол жазмасын калтыра алышты жана ошондой эле кызыктуу сүрөттөр менен социалдык баракчаларга бөлүшүү мүмкүнчүлүгү болду. Келген коноктор бул иш-чаранын мааниси чоң экендигин белгилешти. Ош шаардык кеңешинин социалдык маданий өнүктүрүү жана жаштар саясаты маселеси боюнча туруктуу депутаттык комиссиянын төрайымы Акмарал Тетимишева азыркы мезгилде технологиянын өнүккөн доорунда жаштарыбыз каалагандай маалыматтарды оңой жол менен таап алып жатышкандыгын, бирок канткен күндө да китеп окуунун өзүнүн өзгөчөлүгү, рахаты бардыгын, китеп баалуулугу адамдын жан дүйнөсүн, дүйнө таанымын өзгөрткөн, тарбиялаган артыкчылыкка ээ экендигин баса белгилеп өттү. Рахмат, бүгүн ушул Ош шаарындагы Ош шаардык Карымшак Ташбаев атындагы борборлоштурган китепканасы чоң иш-чара өткөрдү. Ушу бүгүнкү 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө арналган. Албетте бул иш-чара, мен ойлойм, ошол ачык асмандын алдында өткөндүгү дагы ошол китепти окууга, баягы көптөгөн окурмандардын катарын толуктоого болгон бир чоң аракет болсо керек деп ойлоймун. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, акыркы жылдары салттуу жанагы басма китептерден сырткары дагы ошол электрондук китептер, аудио китептер, интернет баракчалары абдан көбөйүп биздин жашообузга сүңгүп кирип, бирок басма китептер бир аз ошол мурдагыдай актуалдуу болбой калгандай сезилип жатат. Бирок мен акыркы жылдары мындай мени кубандырганы, биздин шаарда бир нече китепканалар бар, андан сырткары бир нече китеп саткан дүкөндөр бар, андан сырткары баягы онлайн түрүндө саткан китептер дүкөндөр бар. Ош шаарында эле ачылып жаткан дүкөндөр көп да. Мен ошолордун баягы ишмердүүлүгүн карап отуруп, демек ошол мурдагыдай эле басма китептерге болгон коомчулуктун талабы мурдага караганда өсүп жаткандыгы бул албетте кубандырат. Иш-чаранын максаты улуттук адабиятыбыздын барагында катылган улуттук маданиятты барктоо, кастарлоо менен улуттук жүзүбүздү, рухубузду, каада салттарыбызды сактоого, келечек муунду тарбиялоо, нарктуулукту, таза тутууну колдонуу жана байытууга салым кошуу. Китеп акылмандуулуктун жана билим алуунун түгөнгүс булагы жана дүйнө таануунун негизги каражаты экендигине коомчулуктун көңүлүн буруу экендиги айтылды. Бүгүнкү күндө Ош шаарында жакшы иш-чара өткөрүлүп атат. Мен Жанат Улубай Аман, бир адамдан бир китеп долбоорунун ыктыярчысымын. Ошол биздин негизги максатыбыз бул ошол Ош шаарында деги эле Кыргызстандагы окурмандарды, китепкөйлөрдү көбөйтүп, ошол китепкөй чөйрөнү түзсөк деген ниетибиз бар. Анан мындай иш-чаралар Кыргызстанда акыркы учурларда ошол көп сонун иш-чаралар өткөрүлө баштады. Аларга ошол өзүңүздөр да көп болуп атсаңыздар керек. Биздин негизги эле максатыбыз ошол Кыргызстанды ошол билимге үндөп, аларды ошол китепкөй мамлекет кылып, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошсок деген ниетибиз бар. Уюштуруучулар коомчулукту китеп окууга кызыктыруу, китеп окуу маданиятын калыптандыруу, китепке болгон сүйүүсүн арттыруу, шыктандыруу, ошондой эле китептин таасирдүүлүгүн баалоо, китепкананын руханий дөөлөттөрдү жыйноочу, сактоочу, маалымат жеткирүүчү борбор катары таанытуу максатын көздөшкөн. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.